Ассаламу алейкум, амансыздар урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бул жолу сиздерге 19-24 апрель күндөрү Монголиянын баш калаасы Улан-Батор шаарында өтө турган спорттук күрөш түрлөрү боюнча Азия чемпионатына бара турган Кыргызстан курама командасы менен тааныштырабыз. Былтыркы чоң жеңиштерден кийин кыргыз балбандары Монголияда кандай жыйынтык көрсөтө алат? Алдыда ошол суроолорго азыраак үстүртөн ой жүгүртүп жасаган репортажды назарыңыздарга коебуз. Сиздер менен мен Нурсултан Турузбеков болом. Биз менен калып туруңуздар. Былтыркы жылдагы Олимпиада оюндарында андан кийин дүйнө чемпионатында кыргыз балбандары Кыргызстандын спорттук күрөш боюнча улуттук курама командасы жаңы деңгээлге чыкканын көрсөткөн болчу. Демек, алдыдагы биринчиликте биздин курамадан көп нерсени үмүт кылсак болот. Мелдеш 19 апрелден 24 апрелге чейин Улан-Батор шаарында орун алат. Кыргыз Республикасынын Дене тарбия жана спорт департаментинин маалыматы боюнча балбандар чемпионатка 5 күн калганда Улан-Баторго барып машыгууларын улантышат. Эми чемпионатка бара турган курам менен тааныштыралы. Грек-рим күрөш боюнча улуттук кураманын баш маштыруучусу Азат Эркинбаев тизмеге максималдуу 10 балбанды киргизген. Анда 55 кг салмакта Балбай Дурдоков, 60-та Жоломан Шаршенбеков, 63-тө Тынар Шаршенбеков, 67 кг Илдер Сатаров, 72-де Адилхан Нурланбеков, 77-де Акжол Махмудов, 82-де Калидин Асыкеев, 87-де Мелис Айтбеков, 97 кг Үзүр Жузупбеков жана 130 кг Роман Ким катышат. Бул балбандардын ичинен буга чейин чоңдор арасында Азия чемпионатын уткан эки гана балбан бар. Алар Акжол Махмудов менен Үзүр Жузупбековтар. Жана бул эки спортчубуздун кайрадан континент чемпиону болуу шансы жогору. Андан сырткары Грек-римден жаңы Азия чемпиондору чыгат деп үмүт кылалы. Албетте чемпион болууга үстүдө айтылган эки балбандан сырткары Жоломан Шаршенбековто мүмкүнчүлүк салыштырмалуу көп. Анын тажрыйбасы Монголиядан алтын менен кайтууга ашыгы менен жетиштүү. Болгону катасыз күрөшү керек. Андан сырткары Болгариядагы эл аралык турнирде биринчи болгон Балбай Дурдоковто да мүмкүнчүлүк жок эмес. Эми калган балбандарыбыздан да максималдуу жакшы жыйынтыкты үмүт кылабыз. Ал эми эркин күрөш боюнча мелдешке Кыргызстандан 8 балбан катышат. Баш маштыруучу Русланбек Мажинов өзүнүн эң мыкты курамын аталган биринчиликке алып барат. Курамга келсек, 57-де Алмаз Манбеков, 61 кг Улукбек Жолдошбеков, 65 кг ченде Алибек Осмонов, 70-те Эрназар Ахматалиев, 74-те Ислам Орозбеков, 79-да Арсалан Будажапов, 84-те Саякбай Усупов жана 92 кг Мирлан Чыныбековтар барат. Бул курамда да болгону эки Азия чемпиону бар. Алар Улукбек Жолдошбеков менен Арсалан Будажапов. Калган балбандар али чоңдор арасында континент биринчилигинен алтын медаль ута элек. Бул жолку сапарда Азия алтынына башкы фаворит бул албетте Эрназар Ахматалиев. Анын былтыркы жылдагы ийгиликтери бул нерсеге ишендирет. Андан сырткары акыркы мезгилде өзүнүн мыкты калыбына кайтып келген Улукбек Жолдошбеков, Арсалан Будажапов, Алибек Осмоновтордо да салыштырмалуу шанс көп. Аны менен эле чектелбестен Алмаз Манбеков, Ислам Орозбеков жана Саякбай Усуповто көп нерсени багындырууга даяр десек болчудай. Негизден эле эркин күрөш боюнча курам буга чейин болуп көрбөгөндө ийгилик менен кайтууга даярдай таасир калтырат. Эми иш жүзүндө чемпионатта көрөбүз. Ал эми айымдар күрөшүндө көп өзгөрүү жок. Баш маштыруучу Нурбек Изабеков эски курам менен чемпионатка аттанууда. Монголияга бул иретте Айсулуу Тыныбекова, Мерим Жуманазарова жана Айпер Медет кызы барат. Албетте 3 балбаныбыз тең, жакшы формада болсо, алтын үчүн башкы фавориттер. Бирок Нурбек агайдын жаштарды курамга кошпой жатканы таң калтырбай койбойт. Менимче жеңишке жетпесе да тажрыйба үчүн башка кыздарыбызды да курамга алса жакшы болот беле деген суроо бар. Анткени менен маштыруучу бизден караганда абалды жакшы билери түшүнүктүү. Бул жылкы Азия чемпионаты айымдарыбыз үчүн былтыркы жылга караганда анча олуттуу болот. Себеби Жапония жана Кытайдын мыкты балбандары Улан-Баторго келе жатканы жөнүндө маалыматтар бар. Мына достор, Монголияга жалпы болуп 3 күрөш түрүнөн 21 балбан барып өлкө намысын талашат. Үстүдө айткандай жалпы курам буга чейин Азия чемпионаттарында болбогон жыйынтык көрсөтүүгө үмүт кылып аттанууда. Жана биз дагы жакшы жыйынтыкка ишенип калабыз. Буюрса Нурсултан Турузбеков YouTube каналыбызда биринчиликтеги күрөштөрдү да көрө аласыздар. Андыктан каналга катталып турсаңыздар да болот. Азырынча коштошобуз, кайрадан кезиккенче аман болуңуздар.